Кыргызстанга келген Улуу Британиялык делегация 13 компаниядан турат. Ал компаниялардын ар бири өкүлүнүн эл аралык тажрыйбалары бар. 13 компаниянын 12си биринчи рет келген. Алар билим берүү, ишкерлик жана каржы, инвестиция, инфраструктура, туризм жана IT медиа багытында ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келишет. Ал эми бир компания буга чейин да өлкө аймагындагы ишкерлер, ата мекендик компаниялар менен иш алып барып, кызматташып келүүсүн улантууда. Это уже третья торговая миссия, третий год подряд, которую мы привезли. Бул соода миссияга биз быйыл 3-чү рет келип жатабыз. Жыл сайын Улуу Британиядан келген Кыргызстандын мамлекеттик органдары, уюмдары жана бизнесмендери менен кызматташууга кызыктар компаниялардын саны көбөйдү. Алдыдагы пландар эки өлкөнүн мамилесин чындоого дагы бир шарт түзөт десем жаңылышпайм. Билим берүү жана илим министрлиги билимдин сапатына басым жасап, ага болгон умтулууну өркүндөтүү үчүн электрондук каттоо, билим берүү мекемелерин интернет менен камсыздоо жана башка ушул сыяктуу иштерге басым жасоодо. Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетовдун айтымында, билим берүү жана илим министрлиги бул Британия делегациясы менен келген билим берүү багытындагы компаниялар менен иш алып барууга даяр. Бул бүгүнкү иш-чара бул компаниялар менен таанышуу жана келечекте кызматташуу деп айтсам болот. Бизге билим берүү жаатындагы эки компания биз кызыктырды. Бул Кембридж университетинин бир бөлүгү болгон департамент, анан Стивен Астин деген компания. Бул эмне үчүн бизге кызыктырып атат? Анткени бул департамент илимий изилдөөлөрдү өткөрөт, ошондой эле предметтик стандарттарды, билим берүү стандарттарын, окуу программаларын түзүү менен дагы алек болот да. Кыргызстандан аталган иш-чарага 70тен ашуун компаниянын өкүлдөрү катышууда. Ал компаниялар да келген делегаттардын оюн угуп, тажрыйба алмашууга даяр. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Дженнифер Таскер белгилегендей, келген компаниялар өздөрүнө тиешелүү тармакта мыктылыгын көрсөтүп, өнүгүү багыттары боюнча ой пикирин ортого салышат. Ал Кыргызстанда өнүгүп келе жаткан мамлекет катары карап, перспективдүү иш алып барууга шарттар мол экендигин кошумчалайт. Биз 3-чү ирет аталган миссияны өткөрүп жатканыбызга кубанычтабыз. 3-чү ирет катары менен өтүшү дагы эки өлкөнүн соода-саттык маселеси, товар алмашуусу өсүп жатат дегенди билдирет. Негизи эле Британия Кыргызстан менен соода-саттык мамилесин чыңдагысы келет. Мына ошол себептер менен бул жыйынды уюштурууну туура көрдүк. Иш-чаранын жүрүшүндө ар бир компания өзүнүн презентациясын көргөзүп, ата мекендик компания, уюм, мамлекеттик органдардын мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Бул сүйлөшүүлөр 14 мартка чейин улана тургандыгын уюштуруучулар билдиришет. Айза Камшибекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.